Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, бүгүнкү силер менен болчу маек бул микрокредиттик уюмга, Азия Финанска акча төлөбөй коюп, анан кийин Кыргызстанга уча албай калган мекендешибиз жөнүндө болмокчу. Сөздү баштаардын астына биздин YouTube каналга катталып, досторуңуз, туугандарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Себептен мекендештерге тиешелүү эң керектүү маалыматтарды ушу биздин расмий каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, микрокредиттик уюм Азия Финанс эмнегедир акыркы күндөрү, акыркы жумалары массалык түрдө акча төлөбөгөн, карыз болуп калган чет элдик жарандарды, алардын ичинде кыргызстандыктар да бар, ошо судебный приставка өткөрүп баштаптыр. Бизге бир нече жолу ошо колл-центрге кайрылуулар болду. Ошондон кийин ошол жөнүндө бир сыйа изилдедик, колл-центрине чалдык, азыр угуп көрүңүздөр. Они попадают в запрет на въезд вот благодаря вам. Вот в связи с чем это связано? Да, получается, в данное время компания Азия Финанс передает судебные приставы тех граждан, которые не выплачивают своевременно займ. А вот среди них, которые уже в просрочке долгое время, это получается от 6 месяцев до 1 года. А вот смотрите, а граждан Кыргызстана вот среди именно этой категории много? Да, мы сейчас, получается, массово передаем уже судебные приставы. Өзүңүздөр күбө болгондой, ошол колл-центринде бизге ушундай деп жооп берди, массалык түрдө киргизип атабыз. Себептен эмнегедир ошол азыр тенденция акча төлөбөй коюп атышат. Биз баягы коммерциялык уюм болгон үчүн төлөткөнгө мажбурбуз, судебный приставдарга кайрылганга мажбурбуз деп бизден ошол бир нече мекендештер судебный приставдын постановлениесин көрсөтүп келдилер, ошолорго жардам берели деп, анан кийин ошо Азия Финанска жолугуп калдык. Эми азыр Азия Финанс уюмунун жетекчилиги менен бир сыйра сүйлөшүүлөр жүрдү. Эгерде кыргызстандыктар болсо, кыргыз жарандар болсо, акчасын төлөй албай атса, убакыт мөөнөт төлөгөнгө убакыт бергиле, пайызын көбөйтпөй тургула, токтотуп тургула деп сурандык. Ошо бир айдын ичинде анда жаап берсин деп, азыр ошо приставка жөнөткөн каттардын баарын токтотууга кепилдик алдык. Ошо Азия Финанска байланышып, эгерде кимде ким карызыңар болсо, чалып менеджер менен байланышып, акчаңар болбой атса, жумушуңар жүрбөй атса, анда түшүндүрүп айтып койгула, алар приставка жөнөтпөй турушат, кепилдигин берди. Жок дегенде ошол жагынан болсо дагы бирибизге жардамыбыз тийсин. Бирок негизи эле кыргыздардын улуу сөзү бар, аласанын бересеси бар деп коет. Ошол уюмга кимдин бересеси болсо төлөп коюңуздар. Себептен чындыгында массалык түрдө азыр ошо приставдарга документтерди берип атыптыр. Колл-центрин айта кетейин, жазып алдым. 800 550 45 42. Бул борбордук колл-центр экен. Сак саламат болуңуздар, ошол карыз эч кимде мойнубузда болбосун. Аман эсен болуңуздар. Көрүшкөнчө мекендештер.